Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде билим берүү жаңылыктары бул жума билим берүү тармагы чуулуу окуялар менен коштолду. Бүгүнкү чыгарылышта Манас аэропортунун жолунда окуучулар бара жаткан унаа жол кырсыгына кабылып, 2 окуучу жандандыруу бөлүмүнө түштү. Окуучуларды митингге чыгаргандыгы үчүн бир мектептин бардык мугалимдери иштен алынды. 2023-2024 окуу жылына карата кесиптик орто окуу жайлардагы бюджеттик орундар бөлүштүрүлүүдө. Ак Сууда мугалимдерге кол көтөргөн жетекчи иштен айдалды. Кече Манас аэропортунун жолунда мектеп окуучулары бара жаткан кичи автобус жол кырсыгына кабылып, 18 окуучу ооруканага жеткирилди. Министрлик берген маалыматка ылайык, алар Сокулук районундагы Ат башы мектеп лицейинин окуучулары. Кырсыктан 10 бала жабыркап, 2 жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Мурдагы чыгарылышыбызда Бишкектеги номер 1 интернат гимназиянын жамааты нааразычылык акциясын уюштуруп, ага окуучуларды дагы катыштыргандыгы тууралуу баяндаганбыз. Анда мугалимдердин митингине окуучулардын тартылгандыгы коомчулук тарабынан катуу сынга калып, айрымдар мугалимдердин жазаланышын талап кылган. Билим берүү жана илим министрлиги кече 1 интернат гимназиянын директору баш болуп, бардык мугалимдери иштен айдалгандыгын жарыялады. Учурда аталган мектепке жаңы мугалимдерди кабыл алуу башталган. Министрлик бул кадамын мектеп окуучуларын ар кандай чыр-чатактарга колдонууга жол берилбестиги деп түшүндүрдү. Жуманын башында Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда дагы мугалимдер нааразычылык билдирип чыкты. Алар Ак Суу билим берүү мектеп-интернатынын директору Жеңишгүл Ниязова орой мамиле кылып, кол көтөргөнгө чейин барып жаткандыгын айтып чыгышкан. Директор урушуп, жаш мугалим башыма ата-энем дагы койгон эмес деп ыйлап жаткан учурундагы аудио интернет айдыңында таркап кетип, бир нече блогерлер бул маселени жеринен чагылдырып, эки тараптын пикирин элге жарыялашкан. Başına işte sen hoşuna bulursun hatta. Niye karvatasın sen? Ben antenim daha başka yapmam mesela. Canım bunu karavaysın bay. Kunduz moretin düşündürüp verin bana. Turgulun az başka mes başka yerine çağırmaz. Karan morki yerine az. Güzel gün ne kilo koydun hele? Ay işte almasınlar getkile dep aytam. Aytam. Жақ, уже еш болған. Жақ чықылчы. Иштеңерге чығып кетті. Сілерден башқа толтыра киши иштей турган деп айтат эже постоянно. Чыгып кеткиле дейт. Билим берүү министрлиги кырдаалды жеринен териштирүү үчүн атайын комиссия түзүп, натыйжада директор иштен алынгандыгын кабарлады. Ош шаарында мындан 10 жыл алдын өзгөчө кырдаалдар кызматынын жер титирөөгө туруштук бере албайт деген тизмесине илинип, эшиги жабылган Исхак Разаков атындагы мектептин курулушу жанданды. Кече кала башчысы эски имараттын абалы менен таанышып, мыйзам жолу менен бузууну тиешелүү кызматтарга дайындады. 700 орунга ыңгайлашып курула турган жаңы имарат тууралуу кийинки тасмада. Жер титирөөдөн улам кооптуу деп табылган 840 орунду 1200 окуучу билим алган бул мектептин кабылгасы 2015 жылы күзүндө жабылган. Мындагы окуучулар шаардагы башка мектептерге көчүрүлгөн. Учурда бул мектептин бүтүшүн 3000ге чукул окуучу чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Мектеп жетекчисинин айтымында жылдан жылга балдардын саны көбөйүп, толук шартта билим алуусуна терс таасирин тийгизүүдө. Айтия көчөсүндөгү Панфилов мектебине убактылуу көчүрүлгөн да. Ошол мезгилден бери мына 8 жылдан ашык убакыт өтүп атат. Окуучулардын саны ошол мектепке көчүрүп барган мезгилде 1200 окуучу эле. Ал эми бүгүнкү күндө ушул мектептин курулушун күтүп аткан мезгилибизде окуучулардын саны 2700. Дээрлик 8 жылда бул мектептеги окуучулардын саны 1500 окуучуга өсүп атат. Азыркы шартта эми башка мектептерден айырмай мектепте чынын айтканда окуучулардын санынын көптүгүнө байланыштуу жанагындай ханалык ыргак менен окутуу деген бизде жок. 3 кабаттуу заманбап мектепти бүтүрүүгө жыл сайын аракет көрүлөт, бирок мамлекеттен жетиштүү каражат бөлүнбөй келген. Курулуш пайыз аткарылып токтоп турган. Жакында курулуш иштери жанданып, мамлекет каржы маселесин чечти. Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришкендей, мектептин сметалык баасы 306 миллион сомду түзгөн. Мурунку сметалык баасы 243 миллионда. Кече жакында баалар өзгөртүлүп, биздин коэффициенттер чоңойгонуна байланыштуу
калган курулуш көлөмүн кайрадан эсептеп, азыр 168 миллион сомдо калган акчасын тендерге коюлду. Ошо 27-синде тендер ачылат. Ошондо анан ошол акча быйыл бөлүнөт деген үмүттөбүз да. Себеби бул объект президенттин программасы боюнча Кыргызстан боюнча 100 мектеп тапшырылат деген объектлердин тизмесине киргизилди. Ал эми Ош шаарында быйыл жалпы 7 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Алардын 3-ü бала бакча, 4-ü мектеп. Анын 3-ü жергиликтүү, ал эми 4-ü республикалык казнадан каржыланууда. Бул жумада министрлер кабинети 2023-2024 окуу жылына карата кесиптик орто окуу жайлардагы адистиктердин тизмесин жана бюджеттик орундардын санын бекитүү боюнча токтомунун долбоорун коомдук талкууга койду. Анда колледждерге 4131 бюджеттик орун каралган. Эске сала кетсек, өлкө боюнча 154 кесиптик орто окуу жай бар. Алардын ичинен 48 мамлекеттик окуу жай республикалык бюджеттен каржыланат. Иш менен камсыз кылуу мекемелеринин маалыматы боюнча көбүнчө өнөр жай, тоо-кен өндүрүш, айыл чарбасы, саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагындагы адистерге муктаждык жогору. Токойду изилдөө, каттоо, көбөйтүү жана зыянкечтерден, илдеттерден сактоо окумуштуулардын башкы максаты. Алар аталган тармак боюнча көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүп, ар түркүн бак дарактарды уругунан тартып өстүрүп, анын үстүнөн байкоо жүргүзүп турушат. Нускайым Кимсанбаевна бул тармакты жакшы билет. Анын көп жылдык илимий эмгеги Токой чарбасына багышталган. Кененирээк кийинки тасмада. Эмен багын изилдеген Нускайым Умиталиеванын көчөттөрү кылчайып чыгып калган. Ал 1 жыл мурун Эмен багынын уругун отургузган. Имбиркария, сирата деген бар, макрокарпия деген бар, лавролистный дуптар бар бул жердечи. Крупноплодный макрокарпия деген аябай кооз дарактар бул жерде 6 түрү бар. Шымарда красный дуптун дагы немелери бар. Отургуздум, былтыр отургузгам, уже быйылкы жылы 2-чи жыл болот да. Окумуштуу көптөн бери бул бактын үстүнөн изилдөө жүргүзөт. Ал Тургай шаары ичинде өзгөчө делген Эмен багынын канча түрү жана алар кайсы жакта жайгашканын жакшы билет. Менин жан дүйнөм ушул дуптар болуп калды. Эң негизгиси мен ушу көбүнчө эле ушу Эмен дарагына аябай мындай көп көңүл буруп атам да. Бул дагы ошол дуп. Бул дуп шаар ичинде 4 деле түп өсөт да. 4 деле штук. Бул учурунда Белоруссиядан келген экен. Уруктары дагы аябай кооз, жалбырагы да аябай кооз, оорубайт дагы экен. Быйыл гана ошо бир жуктар түшүп кеттир. Мен дары алып койдум. Ошол дарыны барып өзүмүн кызыкчылыгым үчүн бир обработка кылып келем. Азыр неме болгондо бул ысыкталар уже карасына кирип, уже жеп баягы арасынан бирөө өлүп калыптыр, 4-өөнүн. Элим изилдөөчү конденсация жүрүп туруу үчүн уруктарын өзгөчө ыкма менен сактайт. Ал бул ыкманы бир канча жылдан бери колдонот. Айтымында бир урук бак болуп өнүп өсүп кетиши үчүн бир жыл эмес, бир канча жыл изилдөө жүргүзүп туруу зарыл дейт. Ар бири мен ушинтип немеге сактап отурам. Муну салгандан кийин мен буну зубочистка менен кичине тешип көгөрүп кетпес үчүнчү. Аны ошол жерден дышайт этип, мынакей бул жерде уже пар болуп атат да, мынакей. Бул эң жакшы неме да. Уже работа жүрүп атат да, системачы. Ным. Өз жумушун берилип иштегенине караганда Нускайым Умиталиева Эмен багынан башка дагы бир топ кооз делген бак дарак бадалдарга кызыгат. Бул өзгөчө бадалдардын түрлөрүн, бак дарактарды чет мамлекеттен буйрук аркылуу алып келген. Бүгүн мындай дарактарды көбөйтүп жаткан кези. Окумуштуу бак дарактардын бардыгы Кыргызстандын аба ырайына туруштук берип тамыр алып кеткенин билдирди. Булум альбюценя деп жанакы линкораткада көрсөттүм. Ошол муну чоң дарагымдын уругунан өстүргөм да, жана Ташкенттен келди дегенден. Жакшы өсөт экен аябайчы. Бул аябай жакшы өттү. Могулардын бүт баары эле ушулар да.
Карманыбыз окумуштуулуктан сырткары ландшафттык дизайн менен дагы алектенет. Ал шаар ичиндеги бир канча жерлерди дизайнерлик көз карашы менен кооздогон. Берме Чумукоева, Ринат Эрмеков, билим жаңылыктары. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде музыкалык билим берүү боюнча жаш музыканттардын билим деңгээлин өстүрүүгө багытталган иш-чара болуп өттү. Анда тарбияланып жаткан музыканттар вокал, хордо дирижерлөө, музыкалык аспаптар боюнча алган билимдерин көрсөтүп, концерттик программа тартуулашты. Музыкалык иш-чара тууралуу кийинки тасмада. Марсель Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде искусство факультетинин 3-чү курсунун студенти. Окуу жайдын отчеттук концертинде фортепианода классикалык чыгармаларды ийнине жеткире ойноп, көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш музыкант үчүн бул башталышы гана, ал дүйнө элине таанылгысы келет. Инструмент ойногондо же ырдаганда адам мындай өзү көргүсү келет. Эгер мындай профессионал болсо, өзүн көргөзгүсү келет. Эгер начинающий болсо, уяла берет. Мен мисалы вокалда начинающиймин. Эстрадный пениеде же вокалды ырдоодо мындай кичине тартынам. Бирок инструментальный немеде кыйналбайм. Иш-чара студенттердин алган билимин бышыктап, эл алдына чыгууга үйрөтүү максатында жылына бир ирет өткөрүлүп келген. Бирок бул жолу жобо өзгөртүлүп, ар бир мугалимдин ишинин жыйынтыгы талап кылына баштады. Башкача айтканда, ар бир мугалим жок дегенде бир студентти жакшылап даярдап, сахнага алып чыгышы керек. Мурда жөн эле ошол жалпы гимн окуучулары даяр болсо ошону берип койгонбуз. Мындай болсо ушундай боло береткен болуп калат экен да. Мынандай ар бир эмеден талап кылып келгенде уже ким кандай иштеп атканы уже билинип калып атат. Кечеки вокалисттер, эстрадалыктарда дагы мугалимдердин деңгээли мындай дароо көрүнүп калып, студенттер арасында да, мугалимдер арасында уже белгилүү болуп, анан кызыгуулар көп. Сахнага биринчи жолу чыгып ырдагандар болду да. Мен дагы ырдасам болот экен деп, анан биз укпай жүргөн сонун голостору бар адамдар бар экен. Мен айтарым, өзүңүздөр билесиздер, кайсы жерде болбосун, окуу жай болобу, мамлекеттик деңгээлде болобу, ошол маданияттын кызматкерлери, музыканттар ошол мамлекеттин аброюн, окуу жайдын аброюн көтөрөт. Ошон үчүн мен ушул эжеке агайларга чыгармачылык ийгилик каалайм. Ошол менен бирге ушул дагы көп иштешибиз керек экен балдарыбыздын үстүндө. Чыгармачыл балдарыбызды ошо бир республикалык деңгээлде, регионалдык деңгээлдерде, дүйнөлүк деңгээлдердеги бир айрым бир конкурстарга сөзсүз катыштырыбыз керек экен. Мына азыр Марселдердин ойногондорун көрүп атабыз. Жалпы масштабта чыгышыбыз керек болуп атат. Кудай буйруса эмдиги жылкыга мына келе жаткан сентябрда уже мына мугалимдердин результаттары, иштин деңгээли билинип атпайбы? Значит, бизге мындай профессионал, көп тараптуу мындай мугалимдер керек болуп атат да. Ошону мындай жакшы консерваторияны бүтүп келген вокалисттерди, инструменталисттерди, кайсы адистик болбосун, эмне материалдык база болсун, биз каалаган нерсени алып бергенге күчүбүз жетет. Мына ушул жерде отурасыздар, мен эч ким жалган айтып атпайм, эмне сурасаңыздар биз баарын алып берип атабыз. Мен өзүм адистик болбогон үчүн мен алып бере албайм, сиздер эмне сурасаңыздар биз баардыгын студенттер үчүн шарт түзгөнгө биз милдеттибиз. Ал шарттагы урматтуу студенттер, мен дагы кайталайм. Ошол алынып аткан акча силердин акчаңар. Сиз төлөп аткан келишим. Жакшы музыка адамдын көңүлүн ачып, жан дүйнөсүн дарылайт. Стресс туңгуйга кабылган коомду тарбиялайт. Окуу жайдын ректору мындан ары музыканттарды колдоо, активдүү уланаарын, сынактарга чоң сахнага чыгуусуна шарт түзүлөрүн убада кылды.
Ушуну менен бул жумага алынган билим берүү жаңылыктарын жыйынтыктаймын. Жалпыңыздарды айт майрамыңыздар менен куттуктап, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар демекчимин.